Нақлы чайханасына жанадагы бизге катталып, дагы болсо алдыда оюндар болот. Оюндун жеңүүчүлөрүнө бизден дагы белектер дагы болмокчу. Ташкенттин өзүнөн келген поварлар бар да. Эмне үчүн кыргыздар дагы эмессиздер? Умарда да текшерип келсе, ага даярсыздарбы? Умарда да анаф эмес, Эрулан Кокулов өзү келсе да биз таптайбыз баарына. Бизден отуруп кетип, шернесин өткөрүп кетип, сурашат. Неге чоң залыңар жок? Биз тоюбуз бар болчу. Той финансыны бөлгөнгө башты ортпадык, башкача айтканда. Ошо ойдон киши жок, жабылып кеткен дагы күндөр болгон. Салам достор, бул Солото YouTube каналы. Бүгүн биз Садырбаева 163 дарегинде жайгашкан Этно Нахта чайханасына келген учурубуз. Бүгүн буйруса бул жакта кандай кабинкалар бар, деги эле келген коноктор үчүн кандай мүмкүнчүлүк бар, аны толук кандуу чагылдырып берүүгө даярбыз. Эң башкысы кичинекей бөөктөрүбүз үчүн дагы өзгөчө бир комнатасы, бөлмөсү бар экен. Тамактар да мыкты дейт, анда чогуу бирикте көрөлү. Анан дагы айта кетчү нерсе, буйруса Нахта чайханасына катталгандар жана Соло медиа порталына катталган биздин көрүүчүлөр үчүн сөз түрдө белектер ойнотулат, андыктан бизден алыстабаңыздар. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй эле бүгүн биз дал ушул Нахта Этно чайханасынын администратору Белек мырза менен маек курабыз. Буйруса Белек мырза дагы бул чайхананын өзгөчөлүктөрү, жетишкендиктери тууралуу дагы кеңирээк айтып бермекчи. Анда кеп сизде болсун, Белек мырза. Чайхана качан ачылган, эмне үчүн аты Нахта, ошол боюнча. Саламатсыздарбы? Чайхана деген 3 жыл мурун 15 декабрда ачылган. Нахта деген себеби бул биз атайын биздин жергиликтүү кухнябызды башка өлкөдөн келген кишилерге, туристтерге көрсөтөйүн деп, ошондуктан биздин чеберчилигибизди көрсөтүп, шырдактарда бул чайхананын жасалгалоосу да өзгөчө. Демек айтып калдыңыз, өзгөчө баягы кыргыз жыттанган ушундай бир чайхана ачууга аракет кылышкан экен. Анан да өзүбүз көргөндөй эле ага эле чек апаларыбыздан баштап баардык нерсени көрүү мүмкүнчүлүгү бар. Деги эле канча убакытта бүттү ушул чайхана? Оңдоп түзүү иштери? Болжол менен 5-6 айда сүзүлдү да. Жакшы. Ар бир нерсенин ачылганда бул башка азыр эми Кыргызстанда деген чайхана деген көп, тамактануучу жайлар көп дегендей, анан сөз түрдө бир нерсенин өзгөчөлүктөрү болуш керек. Жеке сиздердин өзгөчөлүгүңүздөр деп эмнелерди айта аласыз? Биздин эң негизги өзгөчөлүгүбүз биз тамактарды только предзаказ менен, анан свежий продукттар менен жасаганга аракет кылабыз да. Ошондуктан көбүнчө заказдарыбыз предзаказ менен болот. По факту заказдар бир аз кечирээк чыгып калат да, ошон үчүнчү. Анан бизге келген коноктор кээ бирлери ошону бир аз жактырбай калат, бирок биз баардык продукттан ченеп, баардыгы свежий болсун деп, ошол биздин күнүмдүк заказыбыз бүгүнкү продукталар менен жасалат да баардыгы. Жакшы. Ал эми менде да мындай нерсе бар. Азыр эми азык-түлүк дегенде эле
шекер эмес программасы эсибизге түшөт. Умарда да текшерип келсе, ага даярсыздарбы? Уже буга чейин деле даяр болчук. Анан акыркы биздин маалыматтар, акыркы жаңылыктарды угуп, андан дагы 100 жолу текшердик, баарын толук даярбыз деп айта алам. Умар Даданов эмес, Эрулан Кокулов өзү келсе да, биз таптайбыз баарына. Жакшы, анда чалып айтып коюшум керек экен, Умар келип бул жакты бизге карап кетсең болот. Чай берип, жакшы узатып беребиз. Жакшы. Эле дагы да болсо, жаңы иш баштаганда албетте оорчулуктар болбой койбойт. Эмнеден кыйналдыңыздар? Мүмкүн биздин катталуучулардын арасында дагы ушундай тамактануучу, чайхана ачсам деген жаңыдан баштап жаткан бизнесмен адамдар болушу мүмкүн. Эң негизгиси бул деген адамдар менен иштөө да. Ишчилер менен, коноктор менен, бул жакта жазаган кишилер менен жана башка ошондой сыяктуу ишил башка адамдар менен байланыштуу иштер ошол эң кыйын да. Андан башкасын тапса болот, сүйлөшсө болот, акча болсо акчасын тапса болот, тамактарды жасаса болот. Бирок тамакты жасаган киши мисалы повар болот да. Тамакты жасатыш үчүн ошол повар менен сүйлөшүп алыш керек. Мисалы бизде Ташкенттен келген, Ташкенттин өзүнөн келген поварлар бар да. Эмне үчүн кыргыздарда алган эмессиздер? Бизде плов дегенде сразу Ташкент келет да. Пловдун өзү дагы бизде ташкентский да. Ошондуктан биз ошол именно Ташкенттен келген поварлар менен сүйлөшүп, ошолор бизге жасап бергенде суранганбыз, сөз келишкенбиз, ошондой болуп, ошондуктан биздин пловдорду баардыгы мактайт. Баарына жагат. Мага эң таң калыштуусу негизи эле көп эле кафе болобу, ресторандарга, чайханаларга барсаң, ашпозчулары такыр башка улуттагылар болот. Эмне үчүн өзүбүздү өзүбүз колдобойбуз? Негизи эле биздин тарыхыбызда караганда биздин өлкөбүз, биздин элибиз Өзбекстан, Казакстан жана башка өлкөлөрдүн элдери менен мындай аябай чырмалышкан да. Ошондуктан ойлойм мен ансыз болбойт го деп ойлойм да. Восточный кухня болгондо деле в любом случае ал жакта өзбек элинин тамактары, казак элинин тамактары, кыргыз элинин тамактары аралаш болот да. Бул биздин каныбызга уже сиңген. Ошондуктан ошондой болот деп ойлойм да. Бирок биздин кухняда кыргыздар в любом случае көбүрөөк. Анан бирок өзгөчө ошол плов жасаган кишибиз өзбек улутунда да. Ошондой. Негизинен эле канча адамга бул жак ылайыкталган, андан сырткары канча кызматкер бул жакта эмгек келет? Бул жакта постоянно турган 10го жакын кызматкер бар. Анан бул чайхана жалпы айтканда, так, примерно 150 кишиге ылайыкталган да. Демек, азыркы учурда бардык шарттар бар. Андан сырткары өзүңүз замандын талабына ылайык көптөгөн мүмкүнчүлүктөр, үйүнө жеткирип берүү дагы мүмкүнчүлүктөр болуп жатат. Андай жактарыңыздар кандай өзгөчө кызмат көрсөтө аласыздар? Жеткирип берүү боюнча ошондой эле башка жакта биздин коллектив менен, биздин тамактарыбыз менен банкеттерди өткөрүү боюнча азыр жакында ошондой биз проектибиз ачылды. Буюрса муну да өнүктүрөбүз. Суроолор, каалоолор болуп атат. Ушундай кылып биздин үйүбүзгө келип, тамактарды, силердин тамагыңарды жасап берип, анан сервисиңерди көрсөтүп берсеңер жакшы болмок эле дегендиктен ошондойду баштадык. Буюрса ал дагы ишке ашат, уже ашып баратат. Жакында көрөбүз, анын дагы ийгиликтерин кандай болот. Ошол. Дагы кандай өзгөчөлүктөр бар, мисалы үчүн? Чайханада биздин чайханабыз көбүнчө кабиналарга бөлүнгөн. Чоң общий залыбыз жок. Ал дагы пока что план максатында көп киши келип, мисалы бизден отуруп кетип, шернесин өткөрүп кетип, сурашат, эмнеге чоң залыңар жок? Биз тоюбуз бар болчу, тоюбузду каяктан өткөрсөк болот деп.
тилекке каршы андай чоң тойлорду биз пока что өткөрө албайбыз. Биздин кабиналар ошол 10 кишиден примерно 30 кишиге чейин да. Ошондой. Жакшы. Накта десе эле көпчүлүгүбүз башка дагы ушундай тамактануучу, коноктосуучу жер бар. Экөөнү алмаштырышыбыз мүмкүн. Экөө бир кишиникиби же кандай? Жок, булар экөө эки башка, такыр бири-бирине тиешеси жок. Ошондой болуп калыптыр. Накта деген сөз баарына жагат окшойт. Ошо патриоттор көп окшойт Кыргызстанда. Баардыгы накта деп, нукура деп, ошондой бренд менен өзүнүн иштерин ачкысы келет экен. Ошондой болуп эле, просто совпадение болуп бирдей ачылып калган. Карап турсак, көпчүлүк эле чайханалар мисалы үчүн өздөрүн рекламалоо үчүн, жарнамалоо үчүн көптөгөн белгилүү ырчыларды, чыгармачыл адамдарды пайдаланышат десем да жаңылышпайм. Сиздерде бул нерсе бир аз азырактай. Пиар жагында. Биз көбүнчө бияка келген кишилер сарафанный радио менен эле келип, өзүнүн башка тааныштарын чакырып, ошондой келгендер көп. Келген кишилер баардыгы өзүнө жакса, чын көңүлдөн чакырышат да, башка дагы билиш тааныштарын. Ошондой келип, ошондой чакырып атышат. Биз андай нерсеге көп мындай финансын бөлгөнгө башты ортпадык, башкача айтканда. Анын ошентпесек дагы, бирок бизде деле кээде жылдыздар келип турат. Алар дагы ошол бир келип көрүп, жагып, башка жерге жагып, ошентип келген кишилер да. Анан бизге ошол жетиштүү. Бирок мындан дагы көбүрөөк болсо дагы жакшы болот. Бир аз убакыт керек. Кээде өзүнүздүн актабай калганда же болбосо такыр киши келбей калган учурлар көп кездешеби? Азыркы учурда андай моменттер азыраак, бирок мен бул жакта ошо башынан бери эле иштеп келип, анан башында жаңы ачылганда ошондой моменттерге көп учурадык. Чынын айтканда кыйын болду. Эртең менен бери келип, чайхананы ачып, кечке кишилерди күтүп, ошо бойдон киши жок, жабылып кеткен дагы күндөр болгон. Андай күндөрдө биякта мисалы кухняда иштеген адамдарды, поварларды, башкаларды сен азырынча келбей тур, же такыр баарын эле бүгүн чыкпай тургула, кийин башка күн чыгып тургула деп айта албайсың да. Ар кандай болуп калат. Ошондуктан алар келди, иштебесе да биякта жүрдү, жумушта отурду, алардын акча зарплаталарын бериш керек, акчаларын бериш керек. Ошон үчүн ошондой моменттер аябай эле көп кыйынчылыктар жаратат да. Анан азыр Кудайга шүгүр, андай жок. Алардын баарын өттүк буюрса. Жакшы. Буюрса алдыда дагы бул жакта кандай бөлүмлөрү бар, кандай шарттар бар, аны толук кандуу Белек мырза көрсөтүп чыгат. Келген кишилерге кандай мүмкүнчүлүктөр бар экенин дагы чогуу көргөнгө аракет жасайбыз. Ал эми биз дагы да болсо айта кетебиз. Накта чайханасына жана дагы бизге катталып, дагы да болсо алдыда оюндар болот. Оюндун жеңүүчүлөрүнө бизден дагы белектер дагы болмокчу. Албетте, Накта этно чайханасы тарабынан. Анда биз кабинкаларды көрүп чыгалы. Мынакей достор, бул чайханабыздын 3-чү этажы. Бул этажда 5 кабинабыз бар. Азыр сиздерге бирөөсүн көрсөтөлү. 3-чү этажыбыз ачылганына 1 жыл болду. Бул этажда стилибиз бир аз современныйраак. Именно ушул кабинабыз 10-12 кишилик. Азыр болсо как раз столубуз кандай жазалып турганында көрсөңүздөр болот. Эми дагы бир кабинабыз. Бул кабина 28 кишиге ылайыкташтырылган. Дагы коштурса да болот. Бул жака 35 киши отурса болот негизи. Эң кооз жери чоң терезеси бар. Жактан шаарды көрсө болот. Кабина жарык, бардыгы жакшы жасалган. Айзада эжебиз дагы өзүнүн мааракесин ушул жерден өткөргөн. Инстаграмдан чыккан кабина ушул.
Бул болсо чайхананын экинчи этажы. Чайханабыздын дагы бир өзгөчөлүгү, бул биздин ар бир этажында мындай сыяктуу 3D сүрөттөр бар. Ушундай жерлерде келип өзүнчө фотозона болуп калат, сүрөткө көп түшөт да бул жерде. Бул кабинаны көрсөтүп кетейин. Чайханабызда стол менен гана эмес, тапчан менен да кабиналарыбыз бар. Кабиналар көбүнчө мындай национальный стилде коздоштурулган. Булар натуральный, кадимкидей эле шырдак кийиздер. Андан башка бул дагы колдо жасалган, ошол эле чеберлердин жасаган иштери. Бул кабина 12 кишиге ылайыкташтырылган. Эми болсо сиздерге бир аз чаканыраак тапчан менен болгон кабиналарды көрсөтөлү. Ушундай да кабинабыз бар. Бул кабина 10 кишиге чейин ылайыкташтырылган. Келип чай ичип кетиңиздер.